Мына туугандар, ал жер Сокулук районуна карайт экен, Вост 2 деп ушундай жаңы конуш. Бир трассадан 3 километрдей жогору кетет экен, тоо жакка карап. Мына ошол жерде биздин жанагы Асел деген каарманыбыз, жанагы апасын оорукчан, апасын караган каарманыбыз ошол жактан элдин жардамы менен участок сатып алышып, өздөрүндө бир аз тыйынча болушкан экен. Анан мына үй салып атат. Мына азыр ушундай жайдын күнү мындай палатка тигип, контейнер коюп, ушул чакан үйдү салып атышат. Бүт кыргыз элибиз ушуларга жардам берип, ошо жардамдын башында Кубаныч Кантөрөй бабабыз турат. Телевизden кабар алайлы деп. Асел уже морозильниктүү болуп калыптыр. İçi толтур экен туугандар. Эт деген бир күнү бирөөлөр Рүстөм деген жигит, Рүстөм Халыс деген жигит бир койдун этин жөнөтүптүр. Бүгүн дагы атын айтпай коюшту, Ушундай да биздин эл болсо эле берейин деп турган элде. Бүгүн да бир койдун этин эми Курбан айтта дагы калган толтурасыңар. Бирок түндө эле калыптыр 2 койдун эти. Бул жагын толтурасыңар туугандарым. Ушинтип морозильникти алып койдук. Анан сырткары урматтуу бир туугандар, карапайым элибиз абдан жакшы колдоп атат. Мына Аселибиздин эм банкына, менин эм банкыма биригип, мына болбосо 17 май күнү эле чыгарганбыз. Бүгүн ашып барса 15 күн болду. 15 күндүн ичинде где-то 800 000 сомго жакын акча түштү. Ошо жакшы кишилер көп экен. Мына өзүбүз эле эптеп септеп бүтүрүп беребиз. Карапайым кыргыз элим менен десем, башкаларыбыз деле, жетекчилерибиз деле кошулуп, баары колдоолорду көрсөтүп атат. Мэриядан кишилер келип кетиптир. Анан сырткары мына мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү башкаруу агентствосунун жетекчиси Базарбаев Кудайберген аксакалдын балдары тоже жардамдарды уюштуруп атыптыр. Анан сырткары Авангард деген фирма бар экен, ушу крышасын, тиги полдорун бүт баарын жасап берели, эшик терезелерин дептир. Дагы бир кайсыл де баягы фирма? Альмир деген араб туугандар дагы жардамга келип аттыр, суусун чыгарып берели деп аттыр. Бул жерде суун чыгарыш өтө бир уже 2 фирма келип чыгара албай коюшту да. Эми үчөө келдиби? Үчөө келип чыгара албай койду. Эми ошо араб туугандар дагы бир попытка кылып көрөлү деп атат экен, өтө кымбат экен. Аныкы булар биздикилер 1 метри 1000 сомдон болуп атат да. Олордуку 12 000 экен да, жаман жери. Ушундай кымбат болсо да балким жасап берип калабы деген Кудайдан үмүт кылып туруп атабыз. Анан сырткары ошол бронированный эшик коюп беребиз деп аттыр. Дагы эмне? Ушундай жакшы иштер болуп аттыр. Мына Авангард фирмалар кошулуп кеткени, карапайым элибиздин кошулуп кеткени, жетекчилерибиздин кошулуп кеткени бул жакшы, Кудай кааласа. Мен ойлойм, ушул жакшылыктар менен Кудай кааласа биздин элдин өзү улуттун ушундай кыргыз колунда болсо эле берейин деп турган эл. Айтып атам го, аты жөнүн айтпай уже 2 койдун эти келип түшүп калыптыр, кызым, туурабы? Эми тезирээк ушуну бүтүрүп берелик. Элибиз сүйүнүп калсын, журтубуз сүйүнүп калсын. Биз кыргыз эли бириксек, мындай үйлөрдүн ошо мен 1 сом деген эле идеяны колдонсоңор, бай деле көп бербесин. 1 жылга 365 сом ар бир 3 миллион кыргыз берип койсо эле болду. Эч кандай мукураган баягы кече дагы бир 9 балам менен көчөдө калдым дегендер көчөдө калбайт, үйлүү болот. Мына бүгүн эле Карабалтыдан звонить этти. 2 балам майып, өзүм да майыпмын деп ошондойлорго олуттуу жардам бере алабыз. Ошондуктан ар бир күнүн 1 сомдон аттуу ушу кайрымдуулук, элдик салып кайрымдуулук фондунда колдоңуздар. Ошону таркатыңыздар эл журтка. Эми 1 сом дегенде керек болсо ар кайсы киши бере алат. Бирок биз көппүз. Айзиреге жегде чоң рахмат. Өзү Москвада жүрсө да бияктан доставка кылып ушуну берип жибериптир кечегиде. Эмне берип жибериптир? Посуда ичектер экен. Силерге аябай керек окат экен да? Айзирек деген айымыбыз мына ушундай идиш аяк набор идиш аяктарын топтон берип жибериптир Асел кызыбызга. Ана эми жакшылыкка иштеткиле, тойго иштеткиле ушул идиштерди. Эжеңе да